Урматтуу жылы құрылып, буга чейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөй, бир нече жылдардан бери Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен келип отурамын. Себеби дегенде, Баткен облусунда, Баткен желкесинде жаңы инфраструктуралар түзүү боюнча маселелер көтөрүлүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен облусу бул мамлекетибиздин эң алыскы райондорунан, эң алыскы облустарынын биринде жайгашкан. Ошондуктан бул жерде бизде Баткен эли, баткендиктер өтө оор шарттарда, кыйынчылыктуу шарттарда жашап жатабыз. Себеби дегенде башка мамлекетибиздин башка райондоруна салыштырмалуу бул жердин шарты катаал. Борбордон алыс жайгашкан, инфратүзүмдөр жок, жана аз, чек ара маселелери өтө кыйнап, акыркы маалдарда кыйналып келе жатасыздар. Ошондуктан мына өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мен сиздердин алдыңызда азыр биринчи жолу айтып атамын. Ушул биздин Баткен облусундагы түзүлгөн чек ара кырдаалы азыр жоюлду. Кудай буюрса, коңшу Тажикстан мамлекети менен биз чек ара маселесин чечтик. Кудай буюрса, эртең мен Жогорку Кеңештин биргелешкен комитеттеринде биринчи рет ушул чек ара маселесин алып чыгабыз жана талкуулайбыз. Андан кийин урматтуу президенттер, мамлекеттин башчылары колду коет. Андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. То есть бул жумуштардын баардыгы ушул бир айдын тегерегинде бүтө турган жумуштар калды. Буюрса, Баткен облусунда чек ара маселеси чечилди деп айтсак болот. Мектеп, жакшы жолдорду, жаш балдарыбыз, келечек муундарыбыз тарбиялана турган инфраструктураны түзүшүбүз керек. Мына ушул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Эми мындан ары чек ара чечилгенден кийин Баткендин экономикалык өсүштөрүнө көп көңүл бурабыз. Жана ушуга мамлекет тарабынан көптөгөн финансылык каражаттар бөлүнөт. Кудайга шүгүр, бизде бүгүнкү күндө мамлекетибизде мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду, иштеп атабыз, финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду. Ошол пайда болгон мүмкүнчүлүктүн баардыгын элге жумшайбыз эми. Ошону Баткенден баштайлы деп президентибиз мага тапшырма берип жөнөттү. Негизги маселе, урматтуу туугандар, негизги маселе мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Баткенде жакшы стадион жок. Азыр мамлекетибизде Бишкекте чоң стадион салынып атат. Бул Орто Азиядагы эң чоң стадион. Орто Азия мамлекеттериндеги эң чоң стадион салынып атат. 51.000 орундуу. Эмдиги жылы Кудай кааласа ишке берилет. Эми мен азыр ушу футбол федерациясынын башчысы катары Кыргызстандагы ушул маселелерди силерге бир аз токтолуп айтып кетейин. Себеби ошол эле чоң стадиондон кийин экинчи стадион ушу Баткенде салынып атат. Мына бул да болсо силерге айтып коеюн дегеним. Баткенде башка шаарларга окшоп стадиондор, курулган стадиондор оңдолбойт. Бул жерге жаңы стадион салынат. Жаңы бардык инфраструктурасы менен, бардык шарттары менен, жанагы стадион өзүндө эле эмес, жанында машыга турган футболдук аянтчалары менен, өзүнүн гостиницасы менен чоң стадион салынат. Берсек 5 жылда университетке барып, окуп, бир специалист болуп чыгып атышат. Ал эми жакшы футболистти дайындаш үчүн 10 жылдарыбызга шарттар түзүп берүү максатында чоң аракеттер кылынып атат. Урматтуу эл журт, мына Жалал Абад шаарындагы стадион Курманбек. Бул бүгүнкү кылып аткан жумуштардын жемиши 10 жыл, 15 жылдан кийин гана берет.